Саламатсыңарбы? Кутмандуу күнүңөр менен, кымбаттуу окуучуларым. Бүгүнкү сабактын темасы PowerPoint программасында презентация түзүү. Бүгүнкү сабактын максаты Microsoft тиркемесинин PowerPoint интерфейси жөнүндө түшүнүк аласыңар жана ошондой эле PowerPoint программасында презентация түзгөндү үйрөнөсүңөр. Мурдакы сабакта биз компьютердик презентация деген эмне? Мына ушуну карап өттүк эле. Компьютердик презентация тексттерди, сүрөттөрдү, фотографияларды, анимацияларды, видео жана үн серияларын камтыган слайддардын бир графикалык стилде жасалган ырааттуулугун көрсөтүүчү мультимедиалык продукт деп атадык. Эми жана ошондой эле биз презентация деген эмне дегенди карап өткөнбүз. Презентация бул англис тилинен которгондо көрсөтүү дегенди түшүндүрөт деп айттык. Бул информацияны көпчүлүккө көрсөтмөлүү жана натыйжалуу көрсөтүүнүн жолу. Демек, анда биз бүгүнкү сабакта ошол презентацияны кантип түзөбүз, мына ушуну карап өтөлү. Эң алгач презентация түзүү үчүн өзүңөрдүн ноутбугуңарда же компьютериңерде меню пуск менюну басасыңар. Сүрөттө көрсөтүлүп турган меню пуск баскандан кийин төмөндөгүдөй меню ачылат. Ал жерден все программа дегенди басасыңар. Все программаны басканда сүрөттө көрсөтүлүп тургандай меню ачылат. Ал жерден Microsoft Office папкасын таап, аны басып ал жерден PowerPoint программасын ишке киргизесиңер. PowerPoint программасын ишке киргизгенде сүрөттө көрсөтүлүп тургандай терезече ачылат. Эми ушул жерден жаңы презентация түзүү үчүн биз пустая презентация дегенди тандайбыз. Пустая презентацияны басканда бизге төмөндөгүдөй терезече ачылат. Мына сүрөттө көрсөтүлүп турат. Бул жерде заголовок слайда деген жазууну көрүп турасыңар. Заголовок слайда дегенге өзүңөрдүн маалыматыңардагы темасын жазып, подзаголовок слайд дегенге ошол темага ылайыктуу болгон маалыматтарды киргизсеңер болот. Жана бул слайдты толтуруп бүткөндөн кийин жаңы слайд түзүү үчүн создать слайд кнопкасын басасыңар. Анда бизге экинчи слайд пайда болот. Мына ушинтип бизге керек болгон канча өлчөмдө, канча сандагы слайд керек болсо, мына ушунун баардыгын ушул кнопканын жардамы менен түзүп алсак болот. Жана ушул баардык слайддарды маалыматтар менен толтуруп бүткөндөн соң биз ошол түзүп аткан презентациябыздын дизайнын өзгөртүп алсак болот экен. Ал үчүн дизайн бөлүмүнө кирип, ал жерден өзүбүзгө жаккан дизайнды тандап алсак болот. Мисалы үчүн 5-де турган дизайнды тандадык жана биздин баардык слайддарыбыз эмне ошол стилге келип калды. Эми баардык маалыматтарды киргизип бүттүк жана презентациядагы слайддардын стилин өзгөртүп алдык. Андан соң ушул түзүлгөн презентацияны көрүүчү биз показ слайдов бөлүмүнө киребиз жана ал жерден сначала кнопкасын басабыз. Сначала кнопкасын баскандан соң бизге экранга түзүп бүткөн презентациябыз коюлуп башталат. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Келеки сабакта амандашканча сак саламатта калгыла.